Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда Нуржанат Жакшылыков. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. 7-15 кылымдарга таандык Шелжи шаарынын калдыктары табылууда. Калк саламаттыгына кам көргөн дарыгерлердин эмгеги бааланууда. Келечекке билим берүү долбоору кандай натыйжа берүүдө? Президент Садыр Жапаров Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин президенти Акихико Танаканы кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Япония эл аралык кызматташтык агенттиги ортосундагы кызматташуу жана аны мындан ары кеңейтүүнүн келечеги тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Кыргыз тарапка колдоо көрсөтүп келген үчүн Япон элине жана Жайка агенттигине ыраазычылык билдирип өттү. Кыргызстан Японияны демократиялык өнүгүү жолунда жакын дос жана узак мөөнөттүү өнөктөш катары кабыл алат. Дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жыл аралыгында саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуу боюнча бай тажрыйба топтолду. Өлкөбүздүн туруктуу экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жаткан агенттиктин ишмердүүлүгүн Кыргызстан жогору баалайт. Жайка менен биргелешкен долбоорлор тууралуу айтып жатып, Садыр Жапаров өз сөзүндө транспорт тармагы, жаңы технологияларды, анын ичинде жашыл жана кайра жаралуучу энергия булактарын киргизүү, айыл чарбасы, суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, инфраструктураны жана гидроэнергетиканы модернизациялоо сыяктуу кызматташтык багыттарына басым жасады. Президент 12 жыл мурун Кыргызстанда Жайка агенттиги тарабынан ишке киргизилген биргелешкен ийгиликтүү бир айыл бир продукт долбоорун белгиледи. Бүт өлкө боюнча ишке ашыруу максатында бул долбоорго улуттук макам берилген. Долбоорду кеңейтүүнүн максаты бир айыл бир продукт аркылуу чакан бизнести жүргүзүүнүн туруктуу моделин жайылтуу, кирешелүү бир айыл бир продукт продукциясын өндүрүүнү көбөйтүү, алардын сапатын жакшыртуу жана туруктуу экосистеманы түзүү. Мындан башка Садыр Жапаров өлкөнүн мамлекеттик кызматкерлерин Япониянын жогорку окуу жайларында окутуу боюнча Япония өкмөтүнүн гранттык программасы иштеп жатканын белгилеп өттү. Анын бүтүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү бүгүнкү күндө Кыргызстандагы мамлекеттик жана муниципалдык органдарда ийгиликтүү иштеп жатышат. Кыргызстан менен Жайканын узак мөөнөттүү кызматташтыгын эске алып, президент Жайканын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн макамын регионалдык деңгээлге чейин көтөрүүнү сунуштады. Өз кезегинде Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин президенти Акихико Танака жылуу кабыл алуу жана жеке жолугушуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ал мындан да ийгиликтүү жана жемиштүү боло турган бир айыл бир продукт ийгиликтүү долбоорун белгилеп, анын улуттук статусун канааттануу менен баса айтты. Жайка президенти жаңы жумуш орундарын түзүү жана өндүрүлгөн продукцияны экспорттоодон пайда алуу жолу менен оң тажрыйбаларды көрсөткөн. Бул долбоордун алкагында мындан аркы кызматташуу үчүн чоң потенциал бар экенин кошумчалады. Жергиликтүү жаңылыктардан талас өрөөнү байыркы сактар, усундар, кан күйүлүктөр мекендеген тарыхы тереңге тамырлаган өрөөн. Биздин заманга чейин орто кылымда, болжол менен 7-15 кылымдарга таандык Шелжи шаарынын калдыктары учурда Киров суу сактагычынан суу алдынан табылууда. Аталган жайда учурда археологдор казуу изилдөө иштерин жүргүзүп жатат. Байыркы Шелжи шаарынан кандай калдыктар табылууда? Бизден чыгармачыл топ күбө болуп келди. Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери Марсбек Болсунбаев изилдөө жүргүзүп жаткан жайда орто кылымда күмүш жана түрдүү металлдарды эритүүчү жай болгон. Казуу иштери учурунда металл эритүүдөн калган калдыктар табылган. Биз турган азыр казуу жүргүзүп аткан жер бул Рабат деп аталат. Негизинен булар кол өнөрчү жумушчулар жашаган жер болгондо шаар. Азыр биз тазалап атабыз. Бул да металл эритүүчү жер да. Мындан негизинен көп ошо жанагы металл курамында металл бар таштарды эриткенде шлак деп коет. Ошо нерселер көп чыгып атат. 19 кылымга чейин эле колдонуп келинген да. Жок болуп кеткен эмес. Илгерки калган нерселерди шлактарды алып кайра эритип металл борбору болуп келген. Киров суу сактагычынын алдында калган Шелжи шаарынын калдыктарын изилдөөгө Башкирия Республикасынан илим изилдөөчүлөр чакырылган. Алар заманбап дрондун жардамы менен 10 гектар жер аянтын изилдеп, жер алдында калган Шелжи шаарынын калдыктары турган жайларын таганыктап беришүүдө. Археологиялык казуулар жүрүп жаткан жайга облус башчысы Нурлан Дарданов барып, жакындан таанышты. Облус жетекчилигине илимий изилдөө иштери кандай жүрүп жаткандыгы тааныштырылды. Это самое такое крупное городище. Какие там
здание есть там? Вот здесь вот, Или здесь просто это у меня скриншот ограждение? не вошел. За пределом это у нас внутренний периметр, есть еще внешний, вот прямо рядом с горой проходит. И вот здесь он здесь не вошел. Тарихи маалыматтарга ылайык Шилже шаарында негизинен талас алатоосунан казылып алынган коргошун күмүш эритилген. Талас ойрөнүнүн өзүндө эле күмүш эритүүнүн калдыктары сакталган, 70 жай, шаар чалдыбарлары табылган. Буга чейин мына тарыхчыларыбыз, окумуштууларыбыз белгилегендей, Таласта бир 60га жакын шаарчалардын ордулары бар. Ошол белгилүү шаарлардын ичинде мисалы Атлах шаары, Текапкет шаары, Скул шаары, ошонун бирөөсү мына ошол Шелжи, сиздер өзүңүздөр көрүп тургандар, аркабызда турган бул Шелжи шаарынын орду. Бүгүнкү күндө ошол Шелжи шаары да өтө маанилүү десек болот. Анткени мына ошол Шелжи шаарынын жайгашкан ордунда азыркы учурда көптөгөн тарыхый экспонаттар, тарыхый буюмдар табылууда. Ошондуктан биздин бардыгыбыздын алтуулдук милдетибиз мына ошол тарыхый жерди сактап, тарыхый жерде табылган тарыхый буюмдарды сактап калуу бул ар бирибиздин милдетибиз болуп турат. Ошондуктан буга бардыгыбыз салым кошушубуз керек. Бул жайда коргошун күмүш эритмелеринин калдыктарынан сырткары көптөгөн кумуралардын сыныктарын жана таш буюмдарды кездештирүүгө болот. Ушул жерде эле Садыр коргонго чеп кылат. Чеп кылат дагы ушул жерде калмактар менен чабышат. Ал баатырыбыз Кетмен төбөдөн келген, Саяктан чыккан баатыр. Ушул шаардын эле аты Шелжи байыркы жана Садыр коргон 17-кылым, 18-кылым деп аталат. Изилдөө иштеринин демилгечиси жана колдоо көрсөткөн дестинация Талас жумушчу тобу. Ошондой эле эколог Гамал Сооронкулов. Дагы сактап калсак болот да. Ошо көңүл буруп, ушундай изилдөөлөр жүргүзүп, курчап. Бул туристтик, тарыхый мааниси өтө чоң. Туризм үчүн бул көөнө Талас деген долбоорубуз бар. Бул өтө бир чоң объект болот экен. Талас өрөөнүн Аманбаев айылынан Талдыбулак айылына чейин ушундай шаардын калдыктарын, мазарларды жана петроглиф дейбиз, саймалуу таштарыбыздын бардыгын изилдеп, тарыхый объекттен инвестициялык карточкасы жасап беребиз деп турат. Мындан сырткары Шелжи шаары жайгашкан аймакта тарыхый таш казылган, анда 11-кылымга таандык арабча жазуу табылган. Таштын өзгөчөлүгү а дегенде мына 11-кылымга деп айтышат тарыхчылар. Тиешелүү жазуу, арабча жазуу бар. Алладан башка улук зат жок деген. Мына жерде ушундай жазуу турат. Жана дагы мына жерде мындай бир үчилик деген бул тарыхта жазылып атат Чыңгыз хандын тамгасы деп. Андан тышкары мына сынып калган жагында, Тилекаш сынып калды. Ал жерде Темирландын гарнизондору, Темирландын ошол жоокерлеринин тамгасы деп 3 мындай тоголок нерсе ошол тамгада жоголуп турат. Мына бүгүн ушул таштын янында туруп, мына үчилик мынагу Карапанын сыныгында үчилик болуп чыгып атат, мына окшош болуп. Элими изилдөөчүлөр бул табылгаларды музейлерге өткөрүп беришет. Мындан сырткары бул жайда келечекте туристтик аймак болсо деген тилектери бар. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Айтматов району. Эмгегин элине арнаган дарыгер. 31 жылдан бери калк саламаттыгына кам көрүп келген Замира Татаеванын эмгеги бааланды. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алган каарманыбыздын сыйлыгы облустук оорукананын сыймыгы дешет кесиптештери. Сыйлык алган Ак Халатчандын иши кабарчыбыздын материалында. Ар күнү жарык дүйнөгө келген наристенин саламаттыгын текшерүү Замира Татаеванын негизги милдети. Анткени наристенин тышкы чөйрөгү көнүшүн жана жаң эне болгон ар бир аял заты балага туура кантип кам көрүү боюнча атайын дарыгерлик кеңешин берип турат. Жакшы уход кылыш керек, Самый главный жана мен айткан 3 правила бар. Бала оорубаш үчүн эмне кылыш керек? Өмүрүнүн 31 жылын калк саламаттыгы үчүн арнаган Замира Татаева облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө неонатолог дарыгер болуп эмгектенет. Өзгөчө жоопкерчиликтүү иштин аркасынан бир катар дарыгерлерге, ошондой эле мейирмандарга ар тараптан кеңеш берип турат. Бүтүп келгенде ошо участкада педиатр болуп иштегем. Андан кийин 95-жылдан баштап ошо неонатология жаңы ошо роддомдо детский врач жоктугуна байланыштуу чакырып ошодон бери иштеп келе жатам. Иштегениме 31 жыл болду ошо педиатрия тармагында. Өзүм ошо бала кыйналып төрөлүп, анан кийин жакшы болуп, эненин сүйүнүчүн көргөндө өзүм аябай бактылуу сезем. Буну эми сөз менен жеткизип айта албайм да.
Өлкө башчысынын жарлыгы менен Замира Татаева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгер намын алган уккан кесиптештери сыймыктанып кубанып тургандарын билдирет. Биринчи ошо убакта байланышып Замира Нуриевнанын сыйлыгы менен куттуктап кетейин дегем. Коллегам менен иштегенибизге ошо мен өзүм иштегениме бир 7 жылдай болуп калды. Замира Нуриевнаны айтсам болот, адашпайм, что өзүмдүн мугалимим. Мен ушул жерге алып келип иштеткен Замира Нуриевна да, что кел бияка иште деп. Анан жакшы өзүнүн жумушуна так, өзү элдин сыймыгына ээ болуп калган, ошон үчүн дагы эгембердүүлүк күнүнө сыймык алып атат деп. Замира Нуриевнанын алган сыйлыгы жалпы Талас областынын биргелешкен больницанын сыймыгы. Бүгүн облустук оорукананын кабыл алуу бөлүмүнүн кызматкерлери сыйлык ээсин куттукташты. Замира Нуриевна, кандайсыз, жакшысызбы? Сиздин алган наградаңыз менен куттуктайбыз. Келиңиз, рахмат. Кут болсун, аман эсен болуңуз, куттуктайбыз. Сыйлык алган Замира Татаева өз учурунда эмгеги бааланып жатканына сыймыктанат. Анткени 31 жылдан бери наристелердин саламаттыгы үчүн күрөшүп, талбай эмгектенип келген каарманыбыздын эмгеги эбегейсиз. Биздин ошо өзүмдүн иштеген коллегаларыма да рахмат. Ошолордун колдоосу менен Талас областтык биргелешкен оорукананын директору Нурдин Сарымзакович колдоосу менен алып жатам. Сыйлык мен үчүн аябай маанилүү, аябай кубанычтуумун. Менин кубанычым чексиз. Канча жылдан бери мээнетим акталып атат. Бул дагы эми чек болбойт, мага бир чети стимул. Мындан ары дагы жакшы иштейм, өзүмдүн Таластын элиме жардам берип, чоң салымды кошом деген оюм бар. Биз сүйүнүп атабыз ушундай коллегабыз мамлекеттин президенттин өзүнөн ушундай чоң сыйлык алып атканына. Эми бул эмгек, бул сыйлык өзү келип калган жок. Бул талыкпаган эмгектин аркасында көп жылдык мээнет, ушул детствонун өнүгүшүнө, реанимациянын детский, ошо жаш кичинекей ымыракайлардын сактап калганга Нуриевнанын, Замира Нуриевнанын эмгеги чоң да. Замира Татаева 46 жылдан бери кабыл алуу бөлүмүндө да УЗИ аппаратын эмгектенүүдө. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Келечекке билим берүү. Мына ушул долбоор аркылуу Талас областындагы мектептерге 1163 компьютер берилген. Учурда окуучулардын компьютердик санариптик билимин арттырууга зор өбөлгө болуп жатат. Билим берүү Илим министрлиги берген жабдыктар менен иштөөнүн натыйжалуулугун мугалимдер, окуучулар белгилешет. Саламатсызбы балдар? Зарима Калназарова Нулда айылындагы Израиль орто мектебинин директору, адистик информатика сабагынан мугалим болгондуктан аталган сабакты өзү өткөрөт. Аны борт. Жаңы барак ачабыз. Каармановдун айтымында компьютерлер интернет жок болгондуктан мектепте информатика сабагын окутуу китеп менен гана өтүлчү. 2022-2023 окуу жылында гана Билим берүү министрлигинен компьютерлер, проекторлор жеткирилди. Бизге министерство тарабынан 21 компьютер, 6 проектор келди. Азыркы убакта баары иштеп атат, жакшы. Да интернет киргизилип атат, проекторлорду айыл өкмөт тарабынан кошуп берген жатат. Буюрса жакында мурун окуучулар компьютер менен иштөөдө абдан кыйналчык. Азыр жакшы. Бул ушул убакка чейин биз компьютер жок эле сабак өтүп келгенбиз, китеп менен гана чектелип. Азыркы кезде окуучулар абдан кызыгуу менен, информатика сабагына кызыгуу менен иштешип атат. Компьютер, интернет сабаттуулугу келечекке маанилүү. Мурун компьютерный класс бар болчу, бирок компьютерлер жок болчу. Азыр жаңы мектепте компьютерный класс да бар. Азыр компьютерлер менен иштеп жакшы болуп отурат. Биз мурун компьютер басканды жакшы үйрөнүп алчык эмес. Азыр жакшы болду. Компьютерлер менен иштеп кызыктуураак болуп отур сабактарда. Министрлик тарабынан берилген жабдыктар мугалимдерге заман агымынан калбай билим берүүгө өбөлгө болду. 1163 даана компьютер Таластагы бардык мектептерге жеткирилген. Учурда пайдаланып жатышат. Билим сапатын көтөрүүгө да көп шарттар түзүлдү. Себеби мамлекет тарабынан жаңы технологиялар келип атат, ноутбуктар келип атат. Мунун бардыгы биздин сабакты чыгармачылык менен өз
ийине жеткирип сабак бергенге бизде шарт болуп калды. Мурун плакат таап алып туруп ага жазып анан илип жүргөнчө азыр бир эле убакыттын ичинде бир нече варианттарды колдонсок болот. Бул варианттуулукту биз сакташыбыз керек. Окуучуларга тез жеткиргенге бизге жакшы нерсе өбөлгө болду. 4 район бир шаарыбыз бар. Анан билим берүү жана илим министрлиги тарабынан биздин келечекке билим берүү долбоорунун негизинде мектептерге компьютер, ошондой эле принтерлер берилген. Ар бир мектепке сан алганда, мисалы Талас шаары, Талас районунун жалпы айтканда 436 компьютер түшкөн. Ошондой эле ал эми Бакай Ата районунда болсо жалпы 270 компьютер, ошондой эле кече жакында эле дагы 30 ноутбук берилди. Бүгүнкү күндө бардык эле мектептерде интернет менен жабдуулар камсыз болунган. Кыргыз почтасы тарабынан ошондой эле эч кандай интернети жок мектептерибиз жок. Бала бакчаларда дагы интернет менен камсыз болгон. Министрлик тарабынан облустагы мектептерге 1163 дана компьютер, 131 принтер келген. Ошондой эле табигый илимдер боюнча сабактар үчүн 182 дана проектор менен камсыз болушкан. Салика Садиева, Элхан Арстанбеков, Талас облусу. 2023 жылы 1.278.000 нускада окуу китептери, мугалимдер үчүн методикалык колдонмолор жана жумушчу тептерлер басылып чыгат. Жана ушул жылдын сентябрь айынан баштап мектептерге борборлоштурулуп жеткириле баштайт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги билдирет. Маалыматка караганда бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 10 эсеге көп. 2022 жылы 123.000 китеп басылган. Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарын учкун ачык акционердик коому даярдайт. Ал үчүн атайын жаңы техникалык каражаттар алынган. 2023-2024 окуу жылында бир мектептин ижара акысы 25 сомду түзөт. Жана ал жылына бир жолу төлөнөт. Окуу китептерин ижарага берүү тартибине ылайык колдоого муктаж үй-бүлөлөрдөгү балдарга окуу китептери бекер же жеңилдетилген шарттарда берилет. Министрлик ата-энелерди азыркы кырдаалга түшүнүү менен кароого, китеп басып чыгаруу жаатындагы мамлекеттик саясатты колдоого чакырат. Ал үчүн атайын жаңы техникалык каражаттар алынган. 2023-2024 окуу жылында бир китептин ижара акысы 25 сомду түзөт. Талас Бишкек унаа каттамын тартипке келтирүү зарыл. Бул максатта атайын түзүлгөн комиссия Талас шаарындагы автобекеттердеги айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Негизги максат айдоочунун жоопкерчилигин күчөтүү, автокырсыктарды алдын алуу жана өз алдынча иштеген фирмаларды бирдиктүү иш алып барууга үгүттөө. Бул аракет такси кызматындагылардын мыйзамдуу иштөөсүнө жана кошумча салык булактарына киреше табууга жол ачарын адистер билдиришет. Темага кабарчыбыз токтолот. Мындан ары Талас Бишкек такси каттамы Талас автобекетинен гана жөнөтүлөт. Бул талап айдоочулардын жүргүнчүлөргө болгон жоопкерсиздигинен улам коюлууда. Мыйзамга ылайык узак жолго чыккан ар бир айдоочунун саламаттыгы, башкарган унаасынын техникалык абалы кароодон өткөрүлүшү керек. Тилекке каршы бул талаптар сакталбагандыгынан улам адам өмүрүн алган жол кырсыктары катталууда. Мыйзамсыз жерлерден кеткен таксилердин баарын жөнгө салуу үчүн жана ошондой эле бардык таксилер патент алып бюджетке да бир акча каражат түшүш үчүн автовокзалдан кетсин деген талап болуп атат да. Өз негизи автомобиль транспортунун мыйзамында таксилер междугородный рейстерге жалаң автовокзалдан кетиш керек. Бүгүнкү күндө баягы жүргүнчүлөрдүн жоктугуна байланыштуу болгону мисалы 10 чакты эле такси бар экен Таластачы. Баарын вокзалга алып келдик. Буларга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Вокзалга да милдеттенме койдук. Медиктен өткүзүп, чыгаргангачы. Бул бир жагы элдин да баягы коопсуздугун камсыз кылуу керек болуп атат да ушуну. Бул Талас шаарындагы автобекет. Мында Талас облусу боюнча жана Бишкекке жүргүнчүлөр ташылат. Автобекет мыйзам талабына жооп берет. Алсак айдоочулардын каттамга чыгаардан мурун алардын саламаттыгы текшерилип, унаасы кароодон өткөрүлөт. Ал эми жүргүнчүлөргө да атайын шарттар да түзүлгөн. Бизде бүт медик каралат, как положено. Күнү эртең менен механиктен өтөт бүт через яма бүт полный. Коопсуздук ошол. Келишим түзүлөт, автобус, спринтерлер булар через тендер келет, фирмалар аркылуу. Келишет, алар ошо айтып атам го, через өтмөк, через тараз кетет, а спринтерлер 90 сом төлөшөт.
20 сому, медик механик 110 сом. Басачиктер бар, элди салып берет. Ар бир фирманын өзүнүн очередтери бар, күндөрү бар. Ошол күнгө карата кетише берет. Бүгүнкү күндө Талас шаары боюнча Талас Бишкек каттамына жүргүнчүлөр 3 аймактан жөнөтүлөт. Алар мыйзам талабына жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна жооп бербейт. Мындан улам жеке иш алып барган такси фирмаларын Талас автобекетине көчүрүү жана мыйзамдуу түрдө иш алып баруу талабы коюлууда. Бул аракет автокырсыктарды алдын алууга өбөлгө болот. Көзөмөлгө алганга мамлекеттик автобекеттен чыккан аябай жакшы нерсе да, жакшы ишеничтүү, мыйзамдуу деп айтылат да. Анан ар кайсы жерден аз телефон менен байланышка чыгып алып кетип атат. Аларга ишеничке болбойт. Ал түнү менен уктадыбы, тойдон чыктыбы, ал кандай шопур, машинени жаңы сатып алдыбы. Эми биздин эл көбү түшүнбөй, ошондой таксилерге түшүп авария кырсыздар көп болуп атабы деген менин оюм да. Биз мыйзам талаптары боюнча ошол таксисттер мамлекеттик автобекеттен чыгып турса жакшы болмок деп ойлойм да. Ошол себептен биз рейд уюштуруп атабыз. Манас Упутаев Талас Бишкек каттамынын айдоочусу. Анын айтымында айдоочу жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна жооп бериши керек. Ал үчүн мыйзам талаасындагы талаптарды аткаруусу зарыл. Биз обязательно патент алабыз, техосмотрубуз бар, жанагы керек болсо страховка чейин алып койгондорбуз. Келип, мына вокзалга келип, как положено немесин текшерилип, өтүп, медосмотрдон өтүп, анан кийин чыгып атабыз. Президенттин жарлыгына ылайык мындан ары такси кызматтарына көзөмөл күчөтүлөт. Негизги максат айдоочунун жоопкерчилигин күчөтүү, автокырсыктарды алдын алуу жана өз алдынча иштеген фирмаларды бирдиктүү иш алып барууга үгүттөө. Бул аракет такси кызматындагылардын мыйзамдуу иштөөсүнө жана кошумча салыктык киреше булактарына жол ачат. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талас шаары. Гүл сүйүүчүлөрдүн санын арттыруу зарыл. Бул максатта быйыл Талас облусу боюнча Кызгалдак плюс коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан гүл фестивали өттү. Ага 4 район, 1 шаардагы бардык мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери катышты. Мындай саамалык Манас районунда да өттү. Ага район боюнча 20дан ашык мекеме уюмдар катышып, арасынан мыктылары аныкталды. Аларга атайы сыйлыктар да тапшырылды. Темага кабарчыбыз Чолпон Сабитова токтолот. Көңүл бурабыз, туугандар, бери карап коюңуздар, туугандар. Манас районунда гүл фестивали өттү. Ага район боюнча бардык мекеме уюмдар катышты. Анда бөлмө гүлдөрүнөн тартып, улуттук буюм тайымдар, ошондой эле жашылча жемиштерден жасалган азыктар көргөзмөгө коюлду. Фестиваль Кызгалдак плюс коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан демилгеленип, Манас райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан уюштурулду. Негизги максаты республиканын бардык аймактарына түрдүү гүлдөрдү отургузуу менен коомчулукту айлана чөйрөнү коргоого жана жаратылышка аяр мамиле жасоого үндөө. Адам затында болгон назиктик сезимди ойготуу. Гүл бул өзү эле айтып тургандай назик, таза, тунук. Ошондой эле гүлдүн аркасынан ишкерлик кылып, акча каражатын таап келе аткан айымдарыбыз да бар. Аялдар ишкерлигин колдоо максатында да бүгүн фестиваль уюштурулуп жатат. Мындан ары дагы фестиваль өткөрүлүп турат деген ойдобуз. Соңку жылдары бөлмө гүлдөрүн өстүрүп, үй бүлөлүк кирешесин арттыргандардын саны көбөйүүдө. Бул демилгени жайылтуу максатында өлкө аймагы боюнча гүлдөр фестивали өтүүдө. Фестивалдын алкагында гүл сүйүүчүлөр тажрыйба алмашып, гүлдөрдүн түрү көбөйтүүнү колго алышат. Иш-чаранын соңунда өзгөчө гүлдөрдү өстүргөн мекеме уюмдун кызматкерлерине гүл сүйгөн айым наамы ыйгарылып, ардак грамоталар тапшырылды. Акыркы 10 жылда гүлдү аябай өстүрүп туруп, аны карап ухоттоп дайыма. Кезек базарга алып чыгып сатам. Кошумча киреше болот мага. Анан өзүңө рахат тартылат. Гүлдү сүйгүлө, гүл өстүргүлө, жер жүзүн гүлдөткө деп айтат элем. Көп көрбөгөн гүлдөрдү да көрдүк берденчи. Көргөн гүлдөрүбүз, көрбөгөн гүлдөрүбүз. Өзүбүз мындай неме өстүрүлгөн гүлдөр менен бир 6-7 гүл алып келдик бул жерге. Анан сары колдон жасалган буюмдарыбызды алып келдик. Бизге ушул мекемеде гүлдөгөн мекеме деген бизге сыйлыкты ыйгарышты. Биз да көп ушундай конкурстарга көп катышабыз, көп жеңүүчүлөрдөн болуп жүрөбүз негизи эле. Гүлдөгөн Талас аттуу фестивалда улуттук өнөрчүлүккө да басым жасалган. Алсак улуттук атрибуттар, кийим-кечектер да көргөзмөгө коюлду. Аял затын гүл өстүрүүгө, кол өнөрчүлүк менен алектенүүгө үндөгөн фестиваль Манас районунда жыйынтыкталды.
Чулпан Сабитова, Мелис Елебесов, Зина Ахматова, Манас району. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда барай тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын.